Саламатсыңар балдар. Жакшы эс алып жатасыңарбы? Маанайыңар кандай? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 8-класс. Сабагыбыздын темасы тутумдаш толуктооч. Сабагыбыздын максаты толуктооштун түзүлүшү боюнча маалымат алышат, алган билимдерин өнүктүрүшөт, турмушта колдоно алышат, бири-бирин сыйлоого, эмгекти баалоого, эне тилин сүйүүгө тарбияланышат. Ана балдар, бүгүнкү сабакта баарыңарга ийгилик, жакшы маанай каалайм. Балдар, сабакка көңүл бургула. Биз жаңы теманы өтөөрдөн мурун суроолорго жооп бергиле балдар. Өтүлгөн сабакты кайталап алалы. Толуктоош деп эмнени айтабыз? Толуктооштун түрлөрү кайсылар? Тике толуктооштун аныктамасы кандай? Кайры толуктоош кандай суроолорго жооп берет? Балдар, дептериңерди алгыла, бүгүнкү датаны жазасыңар, суроолорго жооп жазгыла. Биздин бүгүнкү темабыз тутумдаш толуктоош балдар. Толуктоош түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй толуктооч, тутумдаш толуктооч. Жөнөкөй толуктооч бир гана сөздөн турса, ал жөнөкөй толуктооч деп аталат. Ал эми эки же андан ашык өз ара ажырагыс сөз биримдиги тутумдаш толуктооч деп аталат балдар. Эч качан унутпагыла, толуктооштун түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй толуктооч, тутумдаш толуктооч балдар. Эми мисал келтирсек, асмандан жылдызды көрдүм. Асмандан эмнени көрдүм? Жылдызды көрдүм. Бул жөнөкөй толуктооч балдар. Бизге чоң ишеним көрсөтүштү. Кимге чоң ишеним көрсөтүштү? Бизге. Бул дагы жөнөкөй толуктооч балдар. Бир гана сөздөн туруп атат. Эже кийгенди синди киет. Эмнени синди киет? Эже кийгенди. Эки сөздөн туруп атат балдар. Ошондуктан бул тутумдаш толуктооч. Ар бир айдоочу жол эрежелерин сактоого милдеттүү. Ар бир айдоочу эмнени сактоого милдеттүү? Жол эрежелерин. Көрдүңөр балдар, бул дагы тутумдаш толуктооч. Дептериңерге жазгыла балдар. 50-көнүгү. Чилде деген текст. Текст окуйбуз балдар. Көчүрүп жазып, толуктоошту алдын сызгыла. Азыр текст окуйбуз. Чилде, январь айы. Ал жыл башы, кыш ортосу. Чилдеде суук катаал болот. Талааны, токойду кар басат. Куштардын, айванаттардын издери ачык көрүнөт. Ачкан карышкыр төлкү тынбай жортот. Карышкыр жайыттагы жылкы уйларды, койлорду аңдыйт. Аюулар кышында узак уйкуда болот. Эми балдар ушул текстеги сүйлөмдөрдүн ичинен толуктоошторду табабыз. Чилде, январь айы. Толуктооч барбы? Өзүңөр ойлонуп тапкыла балдар. Кайсы сүйлөмдө толуктооч бар? Алдын сызгыла балдар. Чилдеде суук катаал болот. Эмнеде суук катаал болот? Чилдеде. Толуктоочтун алдын сызабыз. Чилдеде деген калганын өзүңөр табасыңар балдар. Толуктооштун алдын сызгыла. Үйгө тапшырма 51-көнүгү балдар. 51-көнүгүнү көчүрүп жазып, тутумдаш толуктооштун алдын сызгыла. Бүгүн силер менен эмнени үйрөндүк балдар? Тутумдаш толуктоош жөнүндө билип алдык. Анда балдар, ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктадык. Саламатта калгыла.